Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов. Ал кишини бир элдер бир топ пайыз бир элге деген бандит катары же болбосо бир жанагы уюшкан топтун мүчөсү катары кабыл алса, кээ бирлер ал баланы патриот жигит катары кабыл алышат да. Анан кийин ал кишинин андагы өзүнчө бир жакшы көргөн шайлоочулары, эл журту бар дегендей, бүгүн ал киши элге ачык эле айтып, 10 миң, 20 миң сомдон сурагыла, мурдагыдай 1000 сомго добуш бербегиле деген сөзүн айтып чыкты. Бул элди бир топко ренжитти, анткени калктын баары эле ишене бербейт да, акчага сатылып атабыз деп. Алар биз чыныгы депутаттарды шайладык деп бүгүнкү күндө да ишенип жашаган адамдар көп. Ага карабастан ал кишинин мурдагыдай 1000 сомго сатылбай көбүрөөк акча сурагыла дегени бир аз коомчулукка таң калыштуу болуп жатат. Сиздин пикириңиз бул боюнча? Мен жана башында айтып кеткендей, акчалуу партиялар өтөт деп олигархтар келет деп атпайбызбы? Тикелей эле жана базардагыдай болуп сатып, жана айтпадым, базардагыдай болуп сатып алуу ал главный фактор ал эмес. Главный фактор жана акчалуу партиялар бүт шайлоо кампаниясын башкача жүргүзөт. Акчасы жогу ошол кошуна айылга барып агитация жүргүзө алып, 100 кишиге өзүнүн программасын айта албай калат дегендей да. Ошол себептен дагы бар. Ал эми тикелей эле баягы үймөй кыдырып акчаны тараткан деген бул бир бул чечүүчү ролду ойнобойт да. Жанагы биз акчалуулар келет дегендеги түшүнүктөн. Ал эми Алтынбектин, Сулаймановдун айтканын мен көрдүм. Мен толук мындай гарантия менен айта алам, Алтынбек аны жакшы ой менен айтты. Ал эми бизде баягы ошону балким башкача нукка бүрүп, Алтынбек ал ойду мындай ушул олигархтарды жазалайлы, акчасын бир банкрот айтты го, бир банкрот болот да кийин антпай калат. Ал киши киреби олигархтардын тизмесине же кирбейби? Алтыке олигархтардын тизмесине кирет.